Өлкө жана облус аймактарынан алынган жаңылыктар топтому менен эфирде Алтын бешик маалымат программасы. Студияда Айсулуу Абдилаким кызы, саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардын кыскача түрмөгү. 8 декабрь радио жана телевидение кызматкерлеринин күнү. Баткен районуна 26 миллион сомго тарых музейин куруу пландалууда. Кыргызстанда 25 ноябрдан тарта зомбулукка каршы 16 күн акциясы башталды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров радио уктуруу жана телекөрсөтүү кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктады. Куттуктоо сөзү төмөнкүчө айтылат. Урматтуу Кыргыз Республикасынын радио уктуруу жана телекөрсөтүү кызматкерлери. Сиздерди кесиптик майрамыңыздар радио жана телекөрсөтүү кызматкерлеринин күнү менен чын дилимден куттуктайм. Учурда маалыматтык технологиялар, ошондой эле маалыматты жайылтуу жана коомчулукка жеткирүү жолдору тездик менен өнүгүүдө. Телерадио продукциясын жаратуу, иштеп чыгуу жана таркатуу ыкмалары күн сайын өркүндөп келет. Көрөрмандар менен угармандарга теле жана радио программаларын тандап көрүүгө, ылгап угууга кеңири мүмкүнчүлүктөр бар. Бул өз кезегинде аталган тармакта иштеген адистердин арасында атаандаштыкты күчөтүп, алардан маалымат алуу жөндөмүн тынбастан жакшыртууну, чыгармачылык менен талбай изденүүнү, интеллектуалдык деңгээлин жогорулатууну, ошол эле учурда ыкчам аракетти талап кылат. Өлкөбүздүн радио жана телекөрсөтүү кызматкерлери мезгил талабына жооп берип, ата мекендик аудиториянын телерадио продукциясына болгон суроо талаптарын канааттандырып жаткандыгына ишенем. Социалдык тармактардын өнүгүшү менен салттуу журналистика мазмуну жагынан да, коомчулукка жеткирүү ыкмалары жагынан да ары сапаттуу, ары актуалдуу контент берүү артыкчылыктарында камчы салдырбайт. Жалпыга маалымдоо каражаттары ар бир адамдын жашоо турмушунда маанилүү роль ойнойт. Ал коомдук пикир жаратуунун, чыгармачыл эмгектерде, руханий жана улуттук баалуулуктарды жеткирүүнүн, мамлекеттик саясаттын башкы багыттарын жалпы коомчулукка жайылтуунун алмаштырылгыс куралы болуп саналат. Сиздердин кесибиңиздер өтө кызыктуу жана өтө маанилүү. Сиздер кандай керемет инсандар менен баарлашып, кандай гана кайталангыс тагдырларды чагылдырып бересиздер. Дайыма өлкөдө болуп жаткан окуялардын чордонунда жүрөсүздөр. Масс медиага өз кесибин берилип сүйгөн, болуп жаткан окуяларды ар тараптуу жана калыс чагылдыра алган таланттуу адистер ар дайым керек. Бул майрам жалгыз эле чыгармачыл адамдардын эмес, радио жана телекөрсөтүүнүн техникалык кызматкерлеринин да майрамы. Алардын аркасы менен кыргызстандыктар түркүн түрдүү маалыматтардын күбөсү болуп келе жаткандыгын белгилей кетейин. Сиздерди дагы бир жолу кесиптик майрамыңыздар менен куттуктап, чыгармачылык эргүү, креативдүү идеяларды жана бакубат өмүр каалайм. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга боло турчу мамлекеттик сапары жылдырылды. Бул тууралуу кабар агенттигине Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, чечим Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттеринин сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында кабыл алынды. Жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин жыйынтыктоочу жыйынында Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов келет деп айтылат. Маалыматта Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинен белгилешкендей, Өзбекстандын президентинин сапарынын мөөнөтү гана жылдырылды. Визит 2022 жылдын аягына чейин ЖЭК жыйынынан өзүнчө өтөт. Белгилей кетсек, буга чейин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 9 декабрда Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келери маалымдалган. Евразия мейкиндигинин чегинде биргелешкен инвестициялык аянтчалардын жана тике инвестициялык фонддор тутумунун бириктирүүчү түз инвестициялык фондду түзүү зарылчылыгы бар. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек инвестициялык саммитинде сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Министрлер кабинетинин башчысы мамлекеттин экономикасын өнүктүрүүдө инвестициялардын маанилүү ролун белгиледи. Анын айтымында акыркы 5 жылда жаңы инвестициялык долбоорлордо кичи жана орто бизнестин үлүшү 5,7%дан 1,3%га кыскарган. Ар бир өлкөнүн экономикасынын туруктуу өнүгүшү көптөгөн факторлордон көз каранды. Бирок алардын ичинен эң негизгиси чакан жана орто бизнести өнүктүрүү, өндүрүлгөн продукциянын экспортко багытталуусу болуп саналат.
Министрлер кабинетинин төрагасы бүгүнкү саммит ири инфраструктуралык жана башка экономикалык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча жаңы демилгелер сунуштала турган аянтча экендигин, санариптештирүү, жаңы технологиялар жана башка тармактарда кызматташуу илгерилей тургандыгын белгиледи. Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Нью-Дели шаарында өткөрүлгөн Индия Борбор Азия форматындагы улуттук коопсуздук кеңешчилери коопсуздук кеңештеринин катчыларынын жолугушуусуна катышты. Ал Борбордук Азия жана Индия мамлекеттеринин ортосунда аймактык коопсуздукту камсыз кылуу жаатында, ошондой эле эл аралык терроризмдин, экстремизмдин жана баңги аткезчилигинин өзгөчө Афганистандын аймагынан келип чыккан чыр-чатактарга жана коркунучтарга каршы турууда жалпы кызыкчылык бар экенин баса белгиледи. Борбордук Азия мамлекеттери Индия сыяктуу эле терроризмди чек арасы жок коркунуч катары көрүшөт. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту тарабынан 12 декабрда Адабият күнүнө жана дүйнөгө белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата кыргыз жазуучулары жана Чыңгыз Айтматов деген темада илимий иш-чара өтөт. Илимдер академиясынан билдиришкенде, иш-чаранын алкагында кыргыз жазуучуларынын чыгармачылык портреттери аттуу орус жана англис тилдеринде жарык көргөн эмгектердин жана Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын басмадан жаңы жарык көргөн бет ачары өткөрүлөт. Баткен районунун Карабулак айылына тарых музейинин имаратын куруу пландалууда. Мамлекеттик сатып алуулар порталындагы маалыматка караганда, тендерде курулуш жана аймактык өнүктүрүү мамлекеттик агенттигинин алдындагы турак жай жарандык курулуш департаментинин Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгы жарыялаган. Курулуштун пландалган суммасы 26.357.362 сомду түзүп, тендердик тапшырмаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү 21 декабрга чейин. Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик кеңешинин вице-премьери Ху Чунхуа бүгүн 8 декабрда иш сапары менен Кыргызстанга келди. Конокторду Манас эл аралык аэропортунан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев тосуп алды. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришкенде, иш сапардын алкагында бир катар эки тараптуу жолугушуулар өтөрү пландалууда. Улуттук банк четелдик валютаны мыйзамсыз саткан жаранга айып салды. Финансылык жөнгө салуучу органдан билдиришкендей, Улуттук банктын лицензиясы жок. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзгөндүгү үчүн Кыргызстандын СНА аттуу жаранына 17.500 өлчөмүндө айып пул салынды. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда да 25 ноябрдан тарта зомбулукка каршы 16 күн акциясы башталды. Анын алкагында өлкө аймагынын 7 дубанында ар кандай зомбулукка каршы акциялар өтүп жатат. Алардын катарында Лейлек районунун мамлекеттик администрациясынын демилгеси менен зордук зомбулукка каршыбыз уран астында атайын иш-чара болуп өттү. Лейлек району Разаков шаарында зордук зомбулукка каршыбыз аталышындагы акция болуп өттү. Ага Лейлек району акиминин орун басары Максатай Каримбердиева баштаган мектеп окуучулары, мугалимдер, күч түзүмдөрү жана социалдык коргоонун кызматкерлери жөө жүрүшкө чыгышты. Лейлек районунда бүгүнкү күндө зомбулуксуз жашоо аттуу 16 күндүк иш-чара өз максатына жетти десек болот. Бүгүнкү күндө районубузда Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын, Лейлек райондук ички иштер бөлүмү, Лейлек райондук билим берүү бөлүмү тарабынан бир топ иштер аткарылды, жолугушуулар өткөрүлдү, тегерек столдор өткөрүлдү. Бүгүн ошол иш-чаранын жыйынтыгы менен жалпы районубуздагы Разаков шаарынын мектеп окуучулары, райондук маданият бөлүмү, эмгек жана социалдык жана миграция башкармалыгынын эмгек жамааттары катышып, бүгүн жөө жүрүш өткөрүп, ошол жөө жүрүштө бардык түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Акциянын негизги максаты коомдун үй бүлөлүк жана гендердик зомбулукка каршы аракеттерин жогорулатуу, аялдарга жана балдарга карата зомбулуктун алдын алуу жана жоюу боюнча иш-чаралар аркылуу коомчулуктун маалымдуулугун жогорулатуу. Бул көйгөйгө коомчулуктун көңүлүн буруу болуп саналат.
Зордук зомбулук экиге бөлүнөт, психологиялык жана үй бүлөлүк зордук зомбулук болот. Биз зордук зомбулуктун алдын алуу үчүн мисалы баланы коркутуу, анан кемсинтпөө, каралоо же ушактоо, эркиндиктен чектөө, анан опузалоо жана башкалар болуп бөлүнөт. Биз зордук зомбулуктун алдын алуу үчүн ошол нерселерди кылбашыбыз керек. Белгилей кетсек, аталган иш-чара Лейлек районунун администрациясынын демилгеси. Күч түзүмдөрүнүн катышуусунда буга чейин Лейлек районунун билим берүү мекемелеринде, кесиптик окуу жайларында өткөрүлгөн. Жаштарды жакшы жака үндөө, кылмыштуулуктун алдын алуу, ар кандай укук бузуучулуктарга жол бербөө максатында мына бүгүнкү иш-чара өтүп жатат. Жыл сайын 16 күндүк акция өткөрүү чечимин 1999 жылы Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы кабыл алган. Ал 25 ноябрь аялдарга каршы зомбулукту жоюунун эл аралык күнүндө башталып, 10 декабрь адам укуктарынын эл аралык күнүндө жыйынтыкталат. Динара Курбанбекова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары. Үстүбүздөгү жылдын сентябрь айында Кыргыз-Тажик чек арасында болгон жаңжалдан кийин облустун бир катар аймактарындагы электр көмөк чордондору олуттуу зыянга учураган. Электр тармактары ишканасы тарабынан кыйроого учураган электр чубалгылары жана чордондору кайрадан жаңыланып пайдаланууга берилген. Биздин чыгармачыл топ Лейлек районунун чек ара аймактарындагы электр көмөк чордондорунун кыш мезгилиндеги ишмердүүлүгү боюнча жеринде таанышып келген. Лейлек райондук электр тармактары ишканасынын жетекчиси Таалайбек Осмонов райондогу аткарылган иштер менен тааныштырып, кабарчыларды жергиликтүү тургундар менен жолуктурду. Жалпысынан Лейлек районунда 2 көмөкчү чордону ремонттон өтүп, жаңы трансформатор орнотулган. Натыйжада электр энергияны берүү сапаты жакшырып, күз-кыш мезгилине даярдалды. Октябрь айында алмашып, азыр кубаттуулук азыркы күндө 10 000 киловольт амперге алмашылды. Бул дегенибиз Исфана шаарынын, Разаков шаарынын түндүк батыш тарабындагы 2 фидер чыгат бул жерде. Түндүк батыш тарабын жана дагы бир айыл өкмөт, Сумбул айыл өкмөттөрүн үзгүлтүксүз жана ишеничтүү электр энергия менен камсыздап турат. Буюрса бул кубаттуулугу чоң, бул дагы 4-5 жылга жетет, кубаттуулук жетет деген ойдобуз да. Сүлүктүү шаарында эл аралык Кассамин долбоорунун алкагында алгылыктуу иштер жүрүүдө. Аталган долбоор менен Сүлүктүү шаарына жакын аймак аркылуу 2022 жылга электр опоралары орнотулуп, Сүлүктүү РЭС тарабынан бул жылга коюлган план жыйынтыкталуу алдында турат. Мурда маселелер өзүңдөр көрүп турасыздар, мына ел өздері тартып алганда, өздері электр мамычасы жок эле, мына биздин сөз менен айтканда ПТГ жооп бербеген электр мамычаларын өздөрү сайып алышкан. Анан биз ушул Кассамин долбооруну ушул жака бөлүп, ушул айылга, ошол айттым го 42 опораны орноттук быйыл күндө. Мына общий Сүлүктүү рети боюнча 380 опора орнотуш керек болсо, кечээ күнгү маалымат боюнча 322 опора орноттук. Мына 2 күнүн ичинде 58 опораны орнотсок, ошону менен биз быйылкы 2022 жылы Кассамин долбоору боюнча планды аткардык деп эсептейм. 2022 жылдын сентябрь айындагы Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу кагылыштын натыйжасында достук көмөкчү чордонундагы трансформаторго ок тийип, жараксыз абалга келген. Баткен электр тармактар ишканасынын жетекчилиги тез арада чечим кабыл алып, кубаттуу трансформаторду орноткон. Натыйжада Лейлек районунун чек ара аймагындагы достук айылын электр энергиясы менен камсыз кылуу маселеси ыкчам каралып, айыл тургундарынын көйгөйү чечилди. Кечеги уруштан кийин ок тийип неме болгондон кийин дагы 6300гө жетекчилик жардам берип, кубаттуулугу күчөйдү. Азыр 2 трансформаторда өтө чоң кубаттуулугубуз бар, запас электр энергия бар. Дагы Кудай кааласа тынчтык болуп неме болсо, жагы ишканаларды ачып иштесе болот. Столбалар, трансформаторлар иштен чыгып, ушуларды ошо 22-23 күндөр эле тездик менен кайра калууна келдирип, бизди жакшы таминлашып атат. Обеспечение бизге жакшы кечээ күндүз мына шу эмеге байланыштуу бизде свет өчпөйт. Жакшы күйгүзүп келатат, иштешип атат. Олар тажиктер келип танкалар менен столбаларды неме кылып, сымдарды үзүп, мына трансформаторларды бузуп кетти. Мына электриктерге чоң рахмат, булар тез аранын ичинде баардан туулады. Элдер баардыгы ыраазы электриктерден. Азиза Пахиридин кызы Абдумалет Абдуманап уулу, Алтын бешик жаңылыктары.
8 декабр радио жана телевидение кызматкерлеринин күнү. Бул Кыргыз улуттук телерадио корпорациясынын биринчи эфирге чыккан күнүнөн тарта белгиленип келет. Бул кесиптик күнгө карата Баткен облусунда бир канча телеканалдардын аймактык кабарчыларынын ишмердүүлүгү туурасында таанышып көрдүк. Баткен облусунда бир канча телеканалдардын аймактык кабарчы операторлору иш алып барышат. Алардын катарын толуктаган Т-медиа телеканалынын кабарчы кызматында эмгектенген Аскар Баймуратов 4 баланын атасы. Ал алгачкы эмгек жолун Баткен телеканалынын оператору кызматынан баштап облус аймагындагы Салам радиосунда жана республика аймагындагы өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жаткан интернет сайттарынын Баткен облусундагы кабарчысы болуп да эмгектенген. Аскар Баймуратов бул тармакта жүргөнүнө быйыл 15 жылдын жүзү болгон. ТВда иштеген, журналистикадагы болгон. Мындайча айтканда, ар бир адам өзүнүн ишинен ырахат алыш керек. Ырахат алсаң, анан ошол иштен пайдасын, үзүрүн, ийгилигин көрө аласың да. Анткени кечке жасаган материалың кечки эфирден чыкса, элге мындай жакшы таасирин бере турган болсо, кадимкидей эс алып, өзүңдү мындай эркин сезип, жолусам өзүңдүн ишиңден эргип аласың да. Журналисттердин түйшүгү, маселен, бир мурдараак айтылып жүрөт эле, азыр дагы бул актуалдуу болгон жоготкон жок. Элдин баары өрт чыгып атат деп качып келаткан болсо, ошол качып келе жаткан тарапка чуркаган адам катары көрүш керек да журналист. Себеби ошол жерде эмне болгон окуя, эмне болуп атат, бүт баарыны чагылдырып берүү үчүн окуя болгон жерге барган бул журналист. Буга чейин да шаардын аймагындагы ички көчөлөр кеңейтилген. Учурда аларга тротуар салынып, суу курулары орнотулуп, кечки жарыктандыруулар жасалууда. Баткен шаар статусун алган Кыргыз телерадио корпорациясынын жаңылыктар бөлүмү Алато 24 каналынын аймактык кабарчысы Максатбек Акылбеков каарманыбыз мындан 10 жыл мурда алгачкы эмгек жолун Баткен областык мамлекеттик телеканалынын оператор кызматын аркалоодон баштап, кабарчы диктор кызматына чейин жеткен. Ал эми учурда Алато 24 каналынын Баткен облусундагы аймактык кабарчысы болуп эмгектенет. Кесиптин кызык түйшүгү башка кесиптерге караганда бир аз түйшүгү оор деп айтсам болот. Себеби бул кесипте мындай белгиленген иш менен убакыты жок да. Кээде эртең менен 5-6да кетесиң жумушка, кээде кечинде 11-де келип калган учурлар болот. Күндүн ысык суугуна карабастан ошол согуш болгон жерге же болбосо дагы бир ар кандай учурларда даяр болуп иштеш керек да. Аксай айылыны Баткен районунун борбору менен байланыштырып турган жолдун мына ушул Аксу дарыясы аркылуу өткөн көкөнү Тажикстандын аскерлери 16 сентябрь күнү жардырып салган. Бүгүнкү күндө Аксай айылына Тажикстандын Кожалоо айылы аркылуу өтүүгө Кыргызстандын жарандары мажбур болушууда. Республикадагы эң эле чоң телеканалдардын бири ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы. Ал эми ЛТР телеканалынын Баткен облусундагы кабарчысы Улан Маканбаев. Ал бир топ жылдардан бери журналисттик кесибин аркалап келет. Каарманыбыздын айтымында бул кесип жоопкерчиликтүү ары кооптуу түйшүктүү жумуштун бири экенин баса белгиледи. Улан Маканбаев, Абдрашид Саттаров, ЛТР, Баткен облусу. Мен бул кесипти тандоодо билбейм, кандай деп айтам азыр. Ойлонуш керек го. Бирок өтө мындай маалыматтын артынан чуркап эле бар жокко ошол кооптуу жактарга бара бериштин кереги жок да. Себеби биринчиден бул адамдын өмүрү кымбат да баарынанчы. Анан азыркы учурда жаш журналисттер, жаш блогерлер бирдемке болсо эле ушул айрыкча мына Баткенде чек арада бирдемке болсо эле ошол жака барып, ошол жактан съемка кылганга, ошол жактан бир эме контент жасаганга аракет жасай берет да. Эл көрүмдүү болот депчи. Бирок ал жерде өзүнүн өмүрүн тобокелдикке салып атканын кээ бир жаш журналисттер билбейт да. Ошол жака биринчи барышым керек, ошол жака биринчи жетишим керек, маалыматты биринчи таркатышым керек депчи. Ошол эле учурда ал ошол жерде мишень болуп калышы мүмкүн. Же болбосо капысынан ошол жерде бир миномет, снарядтар көп болот ал жерде, түшүп жарылбай калган. Ошол жерде бир
жаман окуяга жаман дуушар болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биринчи кезекте өзүнүн ден соолугу, өмүрүн сакташ керек да журналист. Баткен областық мамлекеттик телерадио компаниясы 2004-жылы ачылып, облус аймагындагы бардык журналисттердин мектеби бойдон калууда. Ал эми облус аймагындагы башка телеканалдардын оператор кабарчылары Баткен телеканалынан тарбияланып чыккан мыкты кесипкөй адистер. Айсулуу Абдилаким кызы, Расул Ахматов, Бекжан Нишанбай уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Баткен шаарындагы Айдар Али базарындагы сатуучуларга карата 4 протокол түзүлүп, 162 эскертүү актылары берилди. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Айдар Али базарында жана анын айланасындагы соода түйүндөрүндө жергиликтүү милиция кызматкерлери жаңы жылдык майрамдарга карата элдин коопсуздугун камсыздоо максатында пиротехникалык каражаттарды сарптоону эскертүүдө. Ошондой эле базар ичиндеги укук бузуулардын алдын алуу, кылмыштуулукту болтурбоо максатында сатуучуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бир күндүк иш-чара укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде 4 протокол, 162 эскерүү актылары берилди деп айтылат маалыматта. Бозадыр айылынын эли таза суу менен камсыз болот. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаевдин Ихсан Хайрия кайрымдуулук фонду жана Бозадыр айылынын тургуну Эрнест Ираповтордун буга чейинки сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында Суу баш айыл өкмөтүнүн Бозадыр айылына таза суу чыгаруу долбоору ишке ашкан. Учурда казуу иштери толук бүткөрүлүп, таза суу келүүчү суу түтүктөрүн орнотуу иштери жүрүп жатат. Аталган долбоор Бозадыр айылынын тургуну Эрнест Ираповдун демилгеси менен Ихсан Хайрия фонду тарабынан жалпы суммасы 20 миллион сомдон ашуун суммага каржыланып ишке ашууда. Район акими Учкунбек Жоробаев таза суу долбоорунун жүрүшү менен жерине барып көрүп, иштин жүрүү ыргагы менен таанышып келди. Айыл өкмөттүн берген маалыматында суу түтүктөрү 14 чакырымга орнотулган. Ал эми таза суу ар бир үйгө киргизилет. Район акими демилгечилерге Баткен районунун элинин жана жеке өзүнүн атынан ыраазычылык билдирди. Ал өз сөзүндө райондун социалдык инфраструктурасын жакшыртуу максатында бүгүнкү күндө инвестиция тартуу аракеттеринин негизинде райондун бардык айыл аймактарына таза суу долбоорун ишке ашыруу мерчемделгенин билдирди. Бул Бозадыр айылда 800дөн ашуун кожолук жашайт. Ошол 800дөн ашык кожолукту таза суу менен камсыздоо максатында тышкы инвесторлорду тартуунун аракетинде биз Ихсан Хайрия кайрымдуулук фонду менен биргеликте жергиликтүү бийлик, биргеликте ушул элди таза суу менен камсыз кылуу боюнча ушундай суу түтүктөрүн орнотуу жумуштары жүрүп атат. Кудай буйрса бул долбоор ийгиликтүү аяктаса, биздин мына Бозадыр айылынын тургундары ар бир үйдө таза суу менен камсыз болот. Бул долбоор эки тараптуу турмушка ашып атат, ишке ашып атат. Ихсан Хайрия кайрымдуулук фонду бул суу түтүктөрүн жана башка таза сууга керектелүүчү каражаттарды алып берип атат. Жергиликтүү бийлик биз болсо калган жумуштарны, казуу жумуштарны, монтаждоо жумуштарны, калган бардык жумуштарны жергиликтүү бийлик аткарып атабыз. 2022 жылдын 1 декабрынан 8 декабрына чейин Лейлек районунун аймагында, анын ичинде Разаков шаарында майы кызматкерлери тарабынан рейд жүргүзүлүүдө. Рейд такси аталышында болуп жатат. Рейдтин жүрүшүндө такси кызматында иштеген айдоочуларга жана жол эрежесин бузган айдоочуларга тиешелүү түрдө айып пулдар салынып, айрымдарына эскертүүлөр берилди. Теманы кененирээк кийинки материалда. Разаков шаарында майы кызматкерлери тарабынан такси аталышындагы рейд жүргүзүлүп, анда такси кызматында эмгектенген айдоочуларга текшерүүлөр жүргүзүлүп, жүргүнчүлөр жана айдоочулардын коопсуздугу туурасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. 2022 жылдын 1 декабрына 8 декабр аралыгында Лейлек район аймагындагы жана Разаков шаардын Лейлек район аймагынын ичиндеги
такси аталышындагы рейдтик иш-чара жүрүп жатат. Анын алкагында бир канча таксистерди тосуп текшерген учурда техникалык кароодон өтпөй жана ашыкча адам салып кызмат кылып жүргөн айдоочуларды тосуп бир нече жолу протоколдор түзүлдү, эскертүүлөр берилди. Ошодон улам биз жалпы такси айдаган кызматкерлерге айтып кетерибиз, бул жол эрежесин так сактап, жолдо жүргөндө адамды ашыкча салбоону жана ондон сырткары техникалык кароодон өткөзүп, машинанын техникалык абалын толук кандуу текшерип, жана машинанын дөңгөлөктөрүн кыш мезгили келгенине байланыштуу машинанын дөңгөлөктөрүн зимний кылып алмаштырып, кышкы дөңгөлөк алмаштырып, анан жолдо эл ташыганда кылдаттык менен жол эрежесин так сактап жүрүүнү айтып кетүүнү эскертебиз. Такси рейтинин башкы максаты жүргүнчүлөр, ошондой эле айдоочуларга жолдо жүрүү эрежелерин так сактап, кооптуулуктун алдын алуу аракетин көрүүгө багыттоо болуп саналат. Ал эми адистер кыш мезгилинде унааларды кышкы дөңгөлөктөргө алмаштыруу эскертүүлөрүн беришти. Мына бүгүн мамлекеттик маи кызматкерлери өзүнүн рейдтерин жүргүзүп атат экендер. Булардын жүргүзгөнүн себеби бул иш-чарасыны мына кышка карата машиналардын дөңгөлөктөрүн алмаштырып, жол коопсуздугун сактап, мына обочинага токтобой, жол эрежелерин бузбай айдаганга сиздерди мен чакырып кетемин. Ишиңиздерге ийгилик. Мен өзүм Карабулак, Лелек район Карабулак айылынын тургуну болом. Суюнбаев Сабыр. Өлкө ичинде болуп жаткан автоунаа кырсыктарынын көбөйүшүнө карата маи кызматкерлери тарабынан мындай рейдтик иш-чаралар өткөрүлүп келүүдө. Кырсыктардын көп катталуу себептери катуу ылдамдыкта айдоо, мас абалда рульга отуруунун кесепеттеринен келип чыгууда, дейт адистер. Айсулуу Абдилаким кызы, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Ушул жана башка жаңылыктар менен Баткен медианын социалдык баракчаларынан таанышып окусаңыздар болот. Кийинки эфирге чейин көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.